Саламатсыздарбы, урматтуу Тегирмен TV ютуб каналынын көрүүчүлөрү. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алганына быйыл туура 30 жыл болгону турат. 30 жыл аралыгында канчалаган шайлоолорду башынан өткөрдү. Бул шайлоолордун элге пайдасы тийдиби? Бул суроолордун үстүндө бүгүн Жарандык активист Баатырбек Асантурович менен бирге маек курмакчыбыз. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Мен сизге мындай суроо бергим келип турат. Негизи эле ошол Кыргыз Республикасы быйыл жогоруда айтып кетпедимби, эгемендүүлүктү алганына 30 жыл болгону турат депчи. Анан 30 жыл аралыгында көптөгөн шайлоолор Кыргыз элинин башынан өттү. Бул шайлоолордун мындай жалпылап жарандык оюңузду айтып кетсеңиз, башыңыздан өткөн тажрыйбаңыз катары болобу? Эми чындыгында бул шайлоолордун эмнеге шайлоолор болуп аткан деле ошо маанисин деле жоготуп коюп келатпайбы. Ошол себептен эч кандай бир үзүрүн бербей келатат да. Ошончо жылдан бери карай 30 жыл болду. Канча шайлоолор болду. Анан шайлоонун эртеси болду. Анан шайлоонун эртеси болгондо эмне болду? Ар ким эле мисалы үчүн ошондон бери карай эле жүргөн партиялар ар ким өздөрүнө отчет бере албайт. Мисалы үчүн 5 жыл аралыгында эмне кылдым деп туруп мындай элдин мындай кандай отчет бере албай калат да. Кандай убадаларды бергендерин аткарыштыбы, аткарышкан жокпу? Ошондо болуп атпайбы? Мына 30 жылда эмне результат болду? Эгерде результат болсо биз артка кетпейт элек да. Результаттар болсо бизде алдыда жуулуулар болот эле. Мынча көп партиялар түзүлбөйт эле. Эмне деген гана партия жок бизде. Рекорд Гиннеске кире тургандай эле партиялар түзүлдү да биздечи. Бир дагы партияда мындай бир элдин жүрөгүндө калган жок да. Ошол партиялар. Биз негизи эле ошол башында ошол убадаларына ишенебиз, шайлайбыз, кайра эле баягы мурунку эле жыйынтыкты алабыз. Анан ошол сиздердин мындай жаштардан курам түзүп, партия ачуу оюңуздарда барбы? Мына биз акыркы бул шайлоо учурунда биз көрдүк. Ушул партияда жаштар менен иштештим как раз. Жаштар менен көлмө ынтымагы деген коом бар. Бул Бишкек шаарында өзүм ошо көлмөдө турам. Көлмөдө туруп ушул шайлоого барганда жаштар менен биргеликте ошо аттандык. Көлмө жаштары, көлмө ынтымагы деген коомдун мүчөлөрү биригип алып туруп аттандык. Катыштык шайлоого. Анан катышканда көрдүк. Анан ошондо балдар деген өзүбүздүн мындай партиябыз болуш керек экен деген ойго келип атышат. Эми көрөбүз буюрса. Келечекте ошол кандай пландарды коюп атасыздар кийинки? Эми анткени деген өзүбүздүн партиябыз болгон жакшы экен да. Өзүбүз дегенде кандай? Бардык ушу жаштардын азыр Кыргызстанды алдыга жылдыра турган ушул жаштар болуп атат. Азыркы жаштар мына 30 жылдан бери карай ар кимиси ар кайсы жерге барып билимдерди алышты, ар кандай өздөрүнө баягы көп бир ийгиликтерге жетишкендер болду. Окуу жагынан болобу, кайсы жагынан болобу, кесип жагынан болобу. Ошол жактардын тажрыйбаларын алган тажрыйбаларын бардыгын тең ошо Кыргызстанга салгысы келип турушат азыр. Кыргызстандын келечеги Кудай буйрса жакшы. Анткени биздин жаштардын көз карашы жакшы болуп аткан себептен да. Ошол себептен биздин үмүтүбүз бар да. Жаштардын көз карашына ишенип, Кыргызстандын келечеги бар экенине ишенесиң да. Ошол себептен эми бул Кыргызстандын жаштарынын бардыгын тең мындай бириктирип, бир жакшы бир партия болсо, анан ошол жерде биздин ошол эле жаштардын арасынан жакшынакай чыган балдар чыкса деген бир ойлор бар да, жакшы ниеттер бар. Балдар менен, жаштар менен мындай сүйлөшүп атабыз. Кудайым буйрса ошону ишке ашырганга аракет кылабыз. Ушул Кыргыз Республикасынын мындай алдыга жылып өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуу жакшы ниетиңиздер бар экен. Көлмө жаштары түзүлүп жатканына ийгилик каалайбыз. Дагы да ушул келе жаткан шайлоодо
элдин ишеничин актап, элге кызмат кыла бериңиздер деп жакшы тилекти айтабыз. Рахмат. Ошол кыргыз элине дагы мындай кайрылуу катары айтасызбы же мындай жакшы мындай ниетиңизди, жакшы сөздөрүңүздү айтып койбойсузбу? Ушу кыргыз элине жакшы жашоо болушун эле каалайт экенбиз да, ушу өз салымыбызды жакшы кошкубуз келет. Мына жаштардын деле ойлору деле жакшы болуп атат. Келечектерге ушу салымдарды кошолу, Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн. Бардык жана карыздары болбосун, өзүбүз менен өзүбүз болуп суктана турган мына Алла Таалам берген жакшынакай жаратылыш менен башка мамлекет, башка калктар суктанып турушат. Ошону менен бирге эле биздин элибиздин дагы жакшы меймандостугу, ички өзүнүн бир мүнөзү, жакшы эл, жакшы калк, Кыргыздын элиндей мүнөздүү эл жок десем деле жаңылышпайм. Ошол себептен бизде жакшынакай ынтымак менен эле Кыргызстандын бир жакшынакай бир салымдарыбызды кошсок, ошондо биз өсүп кетебиз. Бизде үмүт бар. Чоң рахмат. Урматтуу Тегирмен TV ютуб каналынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү көрсөтүүбүз аяктады. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар.